Саламатсыңарбы, балдар? Менин атым Аксанам. Балдар, бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагын өтөбүз. Балакайлар, сыртта аба ырайы кандай экен? Көңүл бургулачы. Күн жылып, дарактардын бардыгы жашылданган, Балдар, бул сайрап жаткан эмне болду экен? Бул күкүк, балдар. Күкүктүн добушу ушундай. Силер күкүк жөнүндө жомокту билесиңерби? Келгиле, анда мен силерге Күкүк жана Зейнеп деген жомокту окуп берейин. Тура кой. Аталуу 6 тойду, энелүү 2 тойду. А сенин уйкуң күн аркан бою көтөрүлгөнчө канбайт. Жадырап, күн тийип, айланы өзүнчө эле рахат. Ылдам туруп, көнүгүү жаса, таза жуун. Дал ошол учурда балдар хору күкүктү ырдап калды. Көктөмдө келип чайнаган, таңды кеч көксөп сайраган. Таанымал үнүң угулат, келипсиң күкүк кайрадан. Күкүк, күкүк. Уялып күкүк жашынба, сыр сурайм сенден жашырба. Кышында кайда кетесиң, сайрайсың келип жазында. Күкүк, күкүк. Чоң эне, эмне үчүн күкүк, күкүк дейт? Каяка кетет кышында? Эмне үчүн сайрайт жазында? Ырдап бүтсүн, күкүк Зейнеп жомогун айтып берейин. Балдардын ыры басылды, күкүк сырын билүүгө небере да шашылды. Илгери бир заманда жашаган дешет бир кемпир чал. Короосу толгон кою бар, желеси толо жылкысы бар. Тиричиликти өткөрүп, көр окат жагына болушпаптыр эч бир зар, деп баштады чоң эне жомогун. Так ошол кемпир чалдын суйкайган сулуу келишкен 2 кызы бар экен. Улуусунун ысымы Күкүк экен башынан. Кичүүсүн жөлөк болсун деп Зейнеп койгон жашынан. Мына ошол 2 кыз эрке болуп өсүптүр. Сылап, сыйпап жаштарын, боёп бети каштарын. Эртеден кечке эрмеги акыйлашып өтчү экен. Анысына себепкер ата-энеси экен. Күкүк, кой кайры, десе атасы. Зейнеп, сен кайры, дечү апасы. Күкүк, сууап кел, десе апасы. Зейнеп, сен баргын, дечү атасы. Абышка кемпир биринин сөзүн бири укпай, бирине бири каршы чыгып жүрүп, эркелерди ого бетер эсиртип алышыптыр. Күндөр күнгө алмашып, айлар айга жалгашып, жылдар жылга тогушуп, арадан далай жыл өтөт. Баягы кемпир абышка кайрат күчтөн тайышыптыр. Оокат кылар киши жок, төрдө олтуруп калышат. Койлору кетет коңулга, жылкысы кетет жылгага. Кайрысыңар болбойбу, кайран мал кетти, талалап. Караган баккан болбосо, бөрү кушка таланат, деп ата-энеси кайрылса, капарын алышпай, каяша айтат кыздары. Малда жок биздин ишибиз, биз эми чоң кишибиз, дешет. Түгүл үй окат кылганга бирин-бирин жумшай башташат. Тезек терип кел, Күкүк, дейт Зейнеп. Сен өзүң бар, дейт Күкүгү. Сууап кел, Зейнеп, дейт Күкүк. Суусасаң өзүң бар. Күл чыгар, Күкүк, дейт Зейнеп. Кор белем, дейт Күкүк. Эссиз өскөн 2 кыз ырктары кетип ырбаптыр. Карыган ата-энеге эч ырайым кылбаптыр.
Айласы кетип мүңкүрөп, абышка кемпир түңүлөт. Эрезеден ашканча эс акылга келбеген. Силерден эмне жакшылык көрөйүн, деп каргаса энеси. Тескери берип батасын каргаган экен атасы. Бирини бириң чакырып, куш болуп сайрап калгыла. Баладан убай тук көрбөй, балапан баспай калгыла. Каргышка калган эки кыз болгон дешет көк куш. Ошондон бери куш болуп, куш болгондон мыш болуп, уя салып марытпай, балапан басып жарытпай. Көрүнгөн даяр уяга жумурткасын таштап кетишет. Балапанын багышпайт, балапандары дагы чыныгы ата-энесин таанышпайт. Кукук менен Зейнеп дагы баягысын коюшпайт. Бирин жумшашып, дале болса тынышпайт. Зейнеп жүрөт кукук деп, бадалдуу тонун бетинде. Кукук жүрөт Зейнеп деп, дүйнөнүн бир четинде.